жаңы Тауыкемнің үйлесіменен ең мықты жақсы кітепті жараттырсыздар. Өзіңөрді сыйыңарды, өзіңөрді мамилеңерді, өзіңөрді сүйүүңөрді ушу китепке түшүрүп турсуңар. Биз айтып элек Тауыкеге мынакей өзү эстелик куруп кетти депчи. Ошо эстеликтин дагы эстелиги молеки китеп болгону мен аябай просто с упоением читаю. Кандай сонун жаңы баягы дневникте мына Занидин айтып кеткендей жаңы не опубликованный нерселерди жазып атып, мен билбеген нерселерди. Андагы жакшы көп кырдуу талаптын ошол дневник күндөлүгүнөн көрүп атабыз. Анан бул китепти мен ойлойм, кыскача айтыш керек болот атпайбы? Бул жерде мынакей журналистика, публицистика деп айтып атабыз. Ошо жана биздин филфакка, журналистикага бул өзүнчө настольный книга кылып беришибиз керек ушул студенттерге. Мектеп окуучуларына ушул китепти эми көбүлө автор поэттерди көрүп жүрөбүз, аларды окуп атпайбы? Анан алардын эмне жаратканын деле көп билбейбиз, чын айткандачы. А бул жерде мынакей реальный, мынакей жасылган журналистикадагы ойлору, публицистика жана демократия деген нерселердин баардыгын биз мектеп окуучуларына беришибиз керек. Жана бизнес боюнча жазгандары бизге мынча выжимка жасап, бизнесмендерге өзүнчө китеп кылып чыгарып берсек деген оюм бар да ушул жерде. Мен айтпадым, журналистика жагынан, демократияда саясатчыларга жана биздин депутаттарга жана кандидаттарга дагы таратып берсек, кандай ошол саясатты жүргүзүш керек, кандай мындан терең караш керек, алыска караш керек деген нерселерди ушул китеп көрсөтүп атат. Рахмат жаңылсага, ушундай жакшы нерсени жасап турсуң. Ушуну эми выжимкаларын жасасак, выжимкаларын таратып берсек деген ойдомун да. Анан эми бизнесмен катары айтарым мен, Тауыкем бул Кыргыздын бизнесинин атасы. Муну баарын айтып койсок да болот. Кээ бирөөсү айтып кандай деп тур. Мына ушул Табылды Эгембердиев Кыргыз бизнесинин атасы. Мынакей Жумадел ийниси. Мына шөкө 2 бочка эмесин 2 фляги жармасын сатып алып Дордой базарына кетти. Ой аскер тиги ушка барсак шаардын ичинде дейт, тиги ушка барсак милиция ковалайт дейт, бияка барсак тиги врачтар ковалайт дейт. Анан ушул жерден сатсак болобу дейт. Ой алып кел сат дедик да. 2 саат үчүндө 2 флягин сатып жыргаган бойдон салдыраган жүгүлү менен киргенсиңер. Анан бүгүн бияка залга кирип калсам, чолпон турсунуна мен убада бергем, Дордой базарын көрө элек экен. Качан көрсөтөсүң? Ошону убадамды аткара элек болчумун да. Анан эми 8 март калпарайын деп атам, чолпон турсунуна. Анан бирок айтайын дегеним, ошол жанагы жүгүлү менен Тауыкем менен келгенде жошо жылдары сиз Шорободагы Дордойго да текшерис бар болуп калмак экен деген сөздү айтып. Ошол жана жүгүлү менен келишкен да жанагы эремес менен сүйлөтүп алып. Анан киши менен көп жерлерге бардык. Кореяга бардык, Японияга бардык, Белоруссияга бардык. Анан ошол жерден деле этногородокторду карай берчү. Корея кандай жасайт болуп экен, Беларустардан көрдүк. Анан келип айтты, мен ушундай этногородок жасайм депчи. Анан жана суу паранын жерин тандап, бул жерди суу алып келсе эмне болот да? Жок, суу албайт, мен билем бул жерди. Мына апасы жомаңыз айтып кетпеди жанагы водозаборный жерге анан кийин суу параны жаратты, чуңкурчакты көрсөттү, ой сонун жер экен деп. Дагы пландары тиги Кытайда жүргөндө жерлерди көрсөтүп, ушул жака салыш керек, ушул жактан суу алыш керек деген нерселердин пландары аябай көп болчу. Эми ойлойм, мына балдар жакшынакай өзүп келатат, жоюп келатат. Жакшы, мынакей алмаз, мынакей балыкты өстүрүп атат. Жуке Өзбекстанга кетип атат, тиги Кайрат болсо Эмиратка кетти. Мына ушундай биздин Шоро деген бренд дүйнө жүзүн өзүнө камтып атат деген. Рахмат.